Кыргызстанда шылуундуктун аягы тыйылбай, кылмыштуулуктун сап башына чыгып жатат. Алсак 2024-жылы жалпы 36.352 кылмыш катталса, анын 9.041 алдамчылык. Бул жалпы кылмыштардын 1/4 бөлүгүн түзөт. Тизме боюнча карасак, биринчи эле уурулук, андан кийин ушул алдамчылык турат экен. Мындай фактыларды Улуттук статистика комитетинен алдык. Салыштыруу үчүн айтсак, 2020-жылдан бери кылмыштын башка түрлөрү кыскарууда. Мисалы, уурулук, каракчылык, тоноо, зордуктоо, бейбаштык сыяктуу беренелер менен кармалгандар азаюуда. Бирок бир гана алдамчылыктын саны жыл сайын өсүп жатат. Мисалы, 2020-жылы 6800 шылуундук катталса, 2024-жылы 9000ге жетип, 24%га өсүптүр. Эми бул алдамчылык боюнча мындай расмий катталгандары гана. Бул катталбай калгандары андан көп. Биз өзүбүз көрүп, угуп эле жүрөбүз. Мисалы үчүн, алдамчылык беренелери боюнча барып, мени алдап кетти деп милицияга арыз жазайын десе, оңойчулук менен кабыл албайт. Эгер ортодо бир кандайдыр бир келишими болсо, буну жарандык тартипте сотко кайрыл деп жөнөтөт. Сотко кайрылыш көпчүлүктүн дагы колунан келе бербейт. Анткени мисалы 2 миллион сомун алдаткан адам сотко кайрылыш үчүн 10% мамлекеттик алымды төлөш керек. Анда ал 200 000 сомду каяктан табат, ансыз да карай эле отурган адам. Ага кошумча адвокат жалдап, ага да акча төлөш керек. Ошондо дагы соттон утуп чыгаары күмөн. Уткан чакта дагы акчасын өндүрүп алуу жолу аябай татаал. Мындан улам УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылгым келип атат. Буга чейин сиз ОПГны, криминалды жок кылдыңыз, коррупциянын тамырын кыркып келатасыз. Эми кезек ушул аферист мошенниктерге жетти окшойт. Анткени аларга катаал мыйзамдарды киргизип, катуу чара көрбөсө, алданган мекендештерибиз жыл сайын ушинтип көбөйө берет экен. Аларды мындай мыйзамдуу жол менен, азыркы мыйзамдар менен алдамчылардан акчаны өндүрүү дагы кыйын болууда.